Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Биз мына бүгүн Жалал Абад обласы Нокен району Достук айыл өкмөтүнүн Ынтымак деген айылында турабыз. Мына ол көпүрө Ош-Бишкек жолунда жайгашкан. Азыр бүгүн бизде саат 11-ден баштап чыгышкан. Дыйканчылыктардын арзандап кетишине, андан тышкары Өзбекстандын границасы ачылып, биздин кылган дыйканчылыктардын ээнетин актабай, кылган чыгымдардын каптабай калганына байланыштуу элдер митингге чыгышып, жол тосмокчу болуп жатышат. Азыр акимдин же губернатордун кимдин болбосун келишин күтүп атат. Келеби, келбейби, анысын эми Кудай билет. Бирок эл күтүп турушат мынакей. Эл өтө көп. Күн ысыгына байланыштуу салкындап бир аз чекелешип турушат. Бирок жол тозобуз, жолду жабабыз. Бизге бир жогору жактан, бийлик жактан бир жооп болсун, границаны жаап берсин. Россияга биздин только өзүбүздүн атыбыздан, өзүбүздүн гана жүктөр, товарлар, дыйканчылыктар кетсин деп талап кылышып атат. Себеби Өзбекстандан чыккан жүктөр через биз аркылуу Россияга кетип атат. Арзаныраак баада. Ошол себептен быйылкы жылдын эсебинен бардык кетирген каражаттарын каптаганга даже чыкпай атат акчасы. Ошол себептен мантип эл чогулуп, мынакей бийлик тараптан мантип солдаттарды алып келип бул жерге жайгаштырып койгон. Мына бул военный машина, ичинде толо солдаттар, солдаттардын жарымын ал жакта жүрөт. Мына биз бүгүнкү абал ушу бизде. Карапайым эл талап кылып, өзүбүздүн талабыбызды уксун, келсин, бизге ошо талабыбызга жараша жооп берсин деп талаптарын коюшуп турушат. Эгер бийлик жактан эч кандай бир жооп болбосо, биз тура беребиз, до конца турабыз деп турушат. Туугандар.